15 жыл мурун мен үчүн үй алуу бул кол жеткис нерсе болчу. Ипотекага келип калганымдын дагы бирден бир себеби мен үй алууга кандай болбосун бир мүмкүнчүлүк издегенмин. Ошол кезде кыргыз паспорт менен ипотека берет экенин билгенде эч нерсени ойлонбой үй алганга аракет кылганмын. Мага аз суммада бирейне берген. Комнатага жете турган. Мен ошол комнатаны алганыма дагы кубанганмын. Себеби бул менин акыркы үйүм эмес. Мен алдыда да каламын. Бирок мен биринчи ушуну төлөп, ушул жерге дайым учетко туруп, балдарым менен эч кимге жалдырагым келген эмес. Ал эми сиз эмне үчүн кичинекей үй алуудан качасыз? Эмне үчүн аз суммада бирейне берсе аябай капа болосуз? Алланын бергенин бардыгын алганга үйрөнүшүбүз керек. Эч кандай бирөөгө капризный болуп, мага көбүрөөк сумма керек эле, мен сразу алганга жараша 2 комната алышым керек эле деп мен эч кимге антип айта алган эмесмин. Мага берген суммага ыраазы болуп үй алганмын. Андан кийин мен канча жолу үй алдым. Ошон үчүн мекендештер, биринчи кичинеден баштагандын эч кандай уяты жок, эч кандай анын жаман жагы жок. Сизге ада бирейне чыктыбы? Демек, ошол суммага ылайыктуу үй караганга аракет кылыңыз.